Бүгүн Балыкчы шаарында жаңы китепкананын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Шаардын жашоочулары, коноктор жана расмий өкүлдөр үчүн бул күн кадимки маданий иш-чарадан да жогору мааниге болду. Анткени бул билимге карай ачылган жаңы дарбаза, тынч өнүгүүгө багытталган дагы бир кадам болуп калды. Гезитти күндө окуса, китепти кылымда окушат. Жарайсың Осмонкул. Китеп менен адам өзүн тааныйбы? Тааный туура. Ачылышка Ысык Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева, Балыкчы шаарынын мэри Султан Гермалиев, шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев, жогорку кеңештин депутаты Табылды Муратбеков, Олимпиада оюндарында Кыргызстандын намысын коргоп, күмүш медаль алып келген Айсулуу Тыныбекова, коомдук ишмерлер, шаардык кеңештин депутаттары жана шаар тургундары катышты. Балдарыбыз ушундай заманбап китепканада келип, ыңгайлуу шарттарда түзүлүп, ушундай китепканада билим алганы бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени эң облусубузда ушундай заманбап китепкана биринчи жолу ачылып атат. Чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү ошо иш-чарабыз кут болсун. Биздин китепканабыз чоң салым кошсун биздин балдарыбызга. Аскар аябай сонун китепкана салыптырсың, чоң рахмат сага. Балыкчын элинен, Кыргыз элинен чоң рахмат. Будан тышкары дагы аябай көп жумуш жасап атасың билем. Азыркы биздики проблема эме болуп атат, жаштар жалаң телефон карап отурат да. Биринчиси телефон, телевизор караганда не развивается ребенок. Ошон үчүн аябай биз мисалы азыр иштеп атсам, мен 4-5 жылга результатка иштеп атсам, сен 20-30 жылга результатка иштеп коюм да. Чоң рахмат сага. Анан жаштарга айтып коеюн дедим эле, китептерди көбүрөөк окусаңар жакшы аябай. Акылдуураак болосуңар. Пайдасы көп, зыяны жок да, кыскача сөз. Китеп окуганданчы. Ааламга жол айылдан башталат. Ушул китепканадан чоң чыган биздин Балыкчы шаарынын балдары окуп, уш жерден сабак алып чоңоюшсун. Баарыңыздарды ушул өзүмдүн атыман жана шаардык кеңештин депутаттарынын атынан биринчиден ушул Аскар мырзага терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым бар болуңуз. Китепкана коомдук ишмер Аскарбек Күрүчбековдун жеке демилгеси менен курулган. Ал жергиликтүү жаштарга, өзгөчө окуучуларга билимге болгон кызыгууну арттыруу, дүйнөлүк маалымат булактарына жеткирүү жана чыгармачылык потенциалын ачууга шарт түзөт. Бул мектеп мен чоң атамдын ысымын алып жүрөт. Бул жерде заманбап китепкана ачуу менен мен үчүн чоң жоопкерчилик жана сыймык. Бул китепкана бул жөн эле китеп сактаган жер эмес. Бул интеллектуалдык жаандуу мейкиндик, жаңы идеялардын борбору, жаштардын жана келечектеги лидерлердин жолукчу аянтчасы. Бул жерде балдар китеп окуу эле тим болбостон, ойлонуп, изилдеп, өз долбоорлорун иштеп чыгып, дүйнөгө жол тартат деп ишенем. Тиги букс китепканасы заманбап техника менен жабдылган. Булардын баары балдардын жана жаштардын шык жөндөмүн ойготот, кыялдарын ишке ашырууга шарт түзөт. Китепкананын өзгөчөлүгү анын заманбап форматта уюшулганында. Бул жерде басма жана электрондук китептерден тышкары компьютердик жабдуулар, коворкинг, мейкиндик жана келечектеги IT адистерге ылайыктуу шарттар каралган. Ачылыш аземинде коноктор өз сөзүндө Тиги Букс китепканасы жөн эле имарат эмес, бул жаңы муун үчүн интеллектуалдык платформа, коомду бириктирүүчү билим ордосу экенин баса белгилешти. Жакшы нерсе болуп атат, жаштар, ата-энелер, үйдөн урушуп кетсеңер, китепканага келиңиздер. Нааразы болуп, ички жан дүйнөдө тынчтык болбой атабы, китепканага келгиле. Китеп өзү адамды ачат. Салынган библиотека куттуу берекелүү болсун. Мен могу жерде бир нерсени айтып келип атат. Шаршеналы Күрүчбек атабыздын могу жерде урпактары турасыздар, уулдары, неберелери урпактары турасыздар. Кудайым ба аккан арыктан суу агат дейт эмеспи? Анан атаңыздарга ушунун сообу жетсин. Ар бир окулган китептин Кудайым буйрса сообу жетет. Китепкананын ачылышы Балыкчы шаары үчүн чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы экени да айтылды.